Президент кабар агенттигине маек берип, анда депутат Султанбай Айжигитовдун билдирүүсүн толук көргөнүн билдирип, анын сөзү жалаң демагогия болгонун айтты. Бул киши 3 күндө пикирин алмаштырып, башкача сүйлөп жатканы түшүнүксүз. Эмнеге мынтти изилдеп көрүшүбүз керек? Бул киши баарын билет, түшүнөт, 5 колундай билет. Бирок эмнегедир башка дагы көп маселелерде билмексен болуп эле провокация жасай бергенин байкап жүрөм. Мисалы, кечээки сөзүндө Ворух айтып жатат. Биз 19500 гектар жер берип койгондой айтты. Ворух өзү илгертен берки карталар боюнча 14500 гектар жерди ээлеп турат. Муну бул киши жакшы билет. Өзү баткендик, анысы аз келгенсип губернатор болуп да иштеген дейт президент. Жапаров воруктуктар Кыргызстандын 5000 гектар жайлоосун пайдаланып келгенин айтып, ал жайлоого кыргызстандыктар Ворух аркылуу гана бара алгандыктан учурда эч ким пайдаланбаганын белгиледи. Ошол жайлоону толугу менен бизге таштагыла, ордуна биз силерге башка жерден 5000 гектар жер берели, алмашалы дешкен. Биз жок, баарын эмес, 1000 гектар гана алмашалы деп 1000 гектар калтырып, ордуна Чоңалайдан 1000 гектар жер жайлоого алдык. Ошону менен Ворух 15500 гектар менен токтоду. Бүттү, мындан ары төлүк чекит коюлду. 14500 илгертен берки карталар боюнча алар ээлеп келген жер. Муну билип туруп депутат манипуляция кылып жатат дейт өлкө башчы. Ошондой эле Жапаров Достук айылы Ворухка дарбаза эместигин айтты. Ворух каякта дагы Достук айылы каякта, экөө эки башка жактарда турат. Ворухка Аксай айылы дарбаза болуп турат. Мунун баарын бул киши 5 колундай билет. Эки тарап стратегиялык максатты көздөп алмашууларды кылган жокпуз. Кайсы жерде дайыма чыр-чатактар чыгып келип жаткан жерлерди алмаштык дейт президент. Ошондой эле анклав же шахматтын тактасындай жайгашып калган, же чек арага чапташып турган айылдар алмашылганын белгилеп, тажик деле өз бийлигин сындап жатканын айтты. Депутаттын келишим мөөнөтсүз баш тартууга болбойт деп тура эмес кылышкан деген сөзүнө мындай деп жооп берди. Бул кишинин ою боюнча ар жыл сайын кайрадан жер талашып, согушуп, атышып турушубуз керекпи? Чек ара түбөлүккө чечилди. Бүттү, эки тараптын кызыкчылыгы тең, теңме-тең болуп чекит коюлду. Президент чек ара боюнча иштер аяктагандан кийин айтыла турган маалыматтар бар экендигин айтып, ошондо биздин ишибизге 5 деген баа берилерине бүркүмдөй ишенем деп сөзүн жыйынтыктады Садыр Жапаров. 5-мартта Жогорку кеңештин жыйынында депутат Султанбай Айжигитов кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимдин айрым бөлүктөрүнө сын айткан. Айрыкча Достук айылын Тажикстанга берип, башка жактан жер алуу стратегиялык жактан ката деген. Ал муну менен Ворух анклавына коридор берилип жатканын айткан. Айжигитов сөзүн жыйынтыктагандан кийин бир топ депутат келишимди коргоп чыккан. Ал эми Ыйман Нуров фракциясы чукул жыйын өткөрүп, Айжигитовду фракциядан чыгарган.